Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn et-tahirin et-tayyibin. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah bugünkü sabahımız İnşikak surəsində bolmoqçu inşallah. İnşikak suresi dağı adattagıday oşo Mekke surelerinden bolot, biroq murunku okup ötkөн surelerden ayırmalanıp bul Peygamber aleyhissalam Mekke'den Medinaga köçörдөн aldın düşkön surelerden bol esepтеринет. Tartibi düşkön tartibi Peygamber aleyhissalamga 83. sure. Kur'anda olsa 84. sure bol esepтеринет. Anan bul İnşikak suresi 25 ayаттан турат. İnşallah барын толук окуганга аракет кылабыз. Bir канча темаларды козгоп кетет. Биринчиси ошол сүрөнүн түшүшүнө Пайгамбар алейхиссалам Мединада Меккеден канча жыл ошондой дааватын айтып, кыямат болот, эсеп кысап болот, кылган иштерге жоопкерчилик бар, ыйман келтириш керек деген насааттарын айтып келгенден кийин момундардын арасында эми бул айткан убактыңыз качан болот деген бир ой кетет. Эми ушул кыямат болот, эсеп кысап болот, бейишке барабыз деген сөздөр качан болот деген ой кетет. Анын арасында баягы капырлар, мушриктер Пайгамбар алейхиссаламга келип эле сен айтып аткан убакыт качан келет? Жанатан эле асман жер мындай болот, түгүндөй болот деп эле ар кайсын сүйлөйсүң. Кыямат болот, жаман иштердин баардыгына жооп беребиз деп атасыз. Эми ошол күн качан келет? Кана болгону? О канча жылдан бери айтып келе атасың? Качан болот деген суроого жооп берип Аллах таалам ошол суроого не дейт? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Из-самау иншаккат. Баягы асман силер күнүнө көрүп турган, күнүнө жаркырап күн чыгат, ошол асманга карасаң түн болот, жылдыздар чыгат, күн бүркүрөйт, күн ачык болот. Ушундай күнүнө көрүп жүргөн асман иншаккат, мантип жарылып арасынан жарылып кеткен учур келгенде силер сураган кыямат күн болот деп Аллах таалам жооп берип атат. Бул аят ошол кыямат күнүнүн келишинин бир аламаттары, кыямат күнүнүн баягы азаматынан, ушунчалык оордугунан, күчүнөн асман күнүнө баягындай бизге бекем болуп турган асман не болот? Ажырап жарылып кетет дейт. Ошол кыямат күнүнүн оордугуна чыдай албай. Ошол күнү силердин сураган күнүңөр башталат. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Жана ошол асман өзүнүн кудайынан уруксат сурайт. Мына могул адамдар жүрөт, басып жүрөт, булардын жанын алганга уруксат сурайт. Жанакы момундар арасындагы жүргөн баягындай капырлар, бул Мединага көчүп аткан кезде момундардын саны көбөйүп калган болот, алхамдулилlah. Ошолордун жанын, жана башкаларындагы жанын алганга Кудай таалам бул асманга эмне кылат дейт? Уруксат берет. Мындайча айтканда ал биринчи уруксат сурайт. Анан кийин ага уруксат берилгенден кийин вахуккат баягы айтылган нерсе акыйкатка жетет дейт. Адамдардын жаны алына баштайт. Эмнеге бул асман келип туруп Аллах Тааладан уруксат сурап атат? Башка аяттарга кайрыла турган болсок, Али Имрандын 145 аятында мындай деген бир аят бар. Ва кана ли нафсин ан тамута илля би изниллахи. Эч бир нафска, эч бир адамга, эч бир жандыкка уруксат берилбейт туруп туруп өзү өлүп калганга. Туруп туруп өлөм деп өлүп кала бербейт дейт адамзаты. Башка жандыктар, чымчыктар, жер асман, башка нерселердин баардыгы жоголуп кетпейт. Бир гана би изниллахи, Аллах Тааланын уруксаты болмоюнча. Ошондуктан асман ошондой бир
тыюу бар болгондугу үчүн асман дагы келип туруп не кылып атат, Кудайынан, өзүнүн Кудайынан уруксат сурап атат. Ана ушул мен жарылып асмандан баягы коргоп турган нерсе жарылып туруп озон деп кое болсо, баягы асмандар космостон болуп аткан нерселер баардыгын коргоп турган челпек бар. Ошол нерсе ажырап баягындай эки нерсенин ортосундагы болгон нерсени тозбой калат. Метеориттер түшө баштайт, жана дагы башка нерсе. Ошол максаты менен Аллах Тааладан уруксат берилгенден кийин гана болот дейт. Ва хуккат, ошол уруксат берилгенден кийин анан ошол нерсени сураган, эмне нерсени сурап жатат? Булардын жанын алайын деген, булар өлүмгө дучар болушсун деген уруксат алгандан кийин аткарылат дейт. Ал эле тим болбостон ва идал арду муддат, жанакы жер дагы өзү кезегинде муддат дегени азыркы учурдагы көлөмү чоңойот дейт. Азыркы көлөмү, турган көлөмү кандай болсо, ошонун радиусу, диаметри не болот, чоңойот дейт. Кантип чоңойот десе, баягы биз билебиз, көптөгөн тоолор бар, көптөгөн нерселер курулуп жатат, курулуштар бар. Азыр тоолордон да бийик болгон бир курулуштарды куруп жатышат. Ошолордун баардыгы сапырылган кезде баягы жердин объему чоңойот дейт да. Көлөмү чоңойот. Чоңойгон кезде дейт, ошол кезде силердин сурап аткан кыямат күн келет дейт. Ва алқат ма фиха ва тахаллат. Жана жер болсо өзүнүн ичиндеги болгон нерселердин баардыгын сыртка ыргыта берет. Сыртка чыгарып берет. Анын арасында өлүктөр, адамдардын баягы денеси, андан тышкары жер болсо өзүнүн ичинде катып турган кеңдер, алтын болобу, күмүш болобу, нефти болобу, башка нерселердин баары ичинде эмне нерсени катып жүргөн болсо, бирин калтырбай сыртка чыгарып берет дейт. Өзү бош болуп калат дейт. Ичи бош болуп калат дагы, сыртка чыгарып берген себебиден анын көлөмү, жердин көлөмү чоңое түшөт. Жана бул жер дагы азинат ли роббиха, өзүнүн Кудайына кайрылып уруксат сурайт. Мына менин үстүмдөгү басып жүргөн адамдардын жанын алганга уруксат сурайт. Ва хуккат, ага дагы уруксат берилип туруп, ал ошол сураган нерсесини аткарылат. Мына ошентип алардын суроолоруна Аллах Таалам жооп берип жатат. Качан болот деди эле, качан болушунун убактысын ченеп койду. Бул убакытта болот деп. Я айюхал инсан, о инсан баласы, о адам баласы, инсан. Иннака кадихун ила роббика кадхан фамулaqih. Бул жерде инсан дегенде Пайгамбар алейхиссалам да айтат, ошол инсан деген бул менмин дейт. Бул менмин дегени бул Адам алейхиссаламдын өзүнөн баштап эң акыркы баласына чейин баардыгы кирет да. Ошол киргендиктен Пайгамбар алейхиссалам да айтат, мен бул жерде өзгөчө болуп кетпеймин дейт. Мен дагы ушулардын арасындамын, мен дагы бармын деп атат. О инсан, иннака, албетте сен кадихун ила роббика, өзүңдүн Кудайыңа аракет кылуучусуң дейт. Иман келтирсең дагы, иман келтирбесең дагы бара турган жериң өзүңдүн Кудайыңа аракет кылып атасың. Күнүнө күн чыгып атат, аракет не иш кылып атасың, ошол ишиңдин баардыгы өзүңдүн Кудайыңа жолугуш үчүн болгон аракетиң дейт. Фамулaqih, аягында барып ошол өзүңдүн Кудайыңа жолугасың. Эми жолуккандан кийин фа амма ман утия китабаху бияминихи, кимде ким өзүнүн амал китеби оң жагынан бериле турган болсо деп туруп, бул жерден Аллах Таалам ошол инсанды экиге бөлүп атат. Ошол инсанды Пайгамбар алейхиссалам айтты, мен дагы бармын дегени, ошол оң жактан бериле турган эсеп кысабы, оң жагынан бериле тургандардын башында Пайгамбар алейхиссалам өзү туруп атат. Ан менен биргеликте ага иман келтиргендер туруп атат. Артынан ээрчигендери, көрүп иман келтирген сахабалар, анын баардыгы артынан ээрчип атат. Көрбөй Пайгамбар алейхиссаламды бирибиз да көргөнүбүз жокпуз. Бирок Пайгамбар алейхиссаламдын сахабаларынан келген сөздөрдүн артынан китеп Куранды иман келтирген негизинде биз ага иман келтирдик. Биз дагы ан менен биргеликте болобуз. Иншалла биздин Кудайыбыз китебибизди оң жагынан бергенде дейт. Көрүңүз, бул жерде кыямат болуп туруп, баягы кыяматтын алдында болгон бүт катастрофалар, катаклизмдердин баардыгы бүткөндөн кийин не болуп атат? Баарыбызды кайрадан Аллах Таалам чогултуп алып, аны экиге бөлүп атат. Бир тарабы оң жакта, бир тарабы сол жакта. Оң жактагыларга амал китеби оң жагынан берилип атат.
Фасауфа юхасабу хисабан ясира. Мындай адамдардын эсеп кысабы өтө жеңил болот дейт. Жеңил эсептелинет дейт. Ошол кезде Пайгамбар алейхиссаламга Айша энебиз келип бир күнү Пайгамбар алейхиссалам бир айткан сөзү бар да. Эгерде кимде ким ваман хусиба деп кимде ким эгерде эсептелине турган болсо, эсеп кысап кыла турган болсо, Аллах таалам ошол пендеси менен анда азаба же болбосо уззиба ал азап көрөт деди. Анан пайгамбарга Айша эне кайрылып, Аллах таалам бул жерде айтып атпайбы? Кимде ким китеби оң жагынан берилген болсо, анда анын эсеби өтө жеңил болот деп атпайбы? Сиз айтып атасыз, эгерде Аллах таалам кимдин эсебин эсептей турган болсо, анда андай адам азап көрөт деп атасыз. Бул экөө бири-бирине туура эмес келип калды го дегенде сураганда, ал Курандагы келген нерсе бул бунун аты эсеп, кандай эсеп десе арду деп келет экен арабча. Бул дегени баягындай сунуш же болбосо көргөзүү деген. Көргөзүү мындайча айтканда, башка адамдарга ибрат болсун деп, жана дагы ошол кишинин өзүнө дагы ибрат болсун деп, мисалы бир киши ушул дүйнөдө жашап келип туруп анан кийин бейиштен түз эле кирип кетсе дагы болбой калат экен да. Бир аз ошол бейиштин дагы эмне себептен кирдиң деген суроо пайда болот экен да. Себеп дегенде сен ыйман келтирдиң. Караңызчы, сен ыйман келтирдиң. Мени көрбөстөн Кудай Таалага кимибиз көрдүк? Эч кимибиз көргөн жерибиз жок, ал көрбөстөн ыйман келтирдик. Пайгамбар алейхиссаламды көрбөстөн артынан ээрчидик. Ошол пайгамбарды көрбөстөн артынан ээрчигендигиң үчүн, бейишке амалдарды аткаргандыгың үчүн, намазың үчүн, орозоң үчүн зекет бердиң, бай экенсиң, ажылыкка барып келдиң. Ошол себептен сен бейишке кирдиң деп эсеп кысап кылат экен да. Сен жөн эле кирип кеткен жериң жок депчи. Баягы эсепте максат эмне кылат экен? Адамга өзүнүн кылган ишинин баардыгын көз алдынан өткөзөт. Ошол эсепти айтып атат дейт. Анан дагы эсеп кысап болгондо жемелебестен жеңил кылып сурак болот дегени. Жеңил болот дегени. Мындайча айтканда, башкаларга да көргөзүп, мисалы бир айтат, эмнеге намаз окубадың десе, мен кыйынчылыкта жашадым дейт да. Кыйынчылыкта жашадым. Менде колумда эч нерсе жок эле. Ошонун жанында эле эмне бир коңшусу бар, ал дагы колунда жок, ал дагы ушундай эле кедей, бирок намазын окуп өткөн да. Жакшылыгын кылып өткөн. Бул барган жолдорго барган эмес. Ошондой эле кыйынчылыкта экөө бирдей эле жашаган, бир эле заманда жашаган, бирок экөөнүн жолу ача жол болуп калды. Бирөө сол тарапка кетти, бирөөсү болсо оң жакка келди. Андыктан ошондой адамдар мына менин колумда жок эле, мен мындай элем, мен ооруп аттым элем деген сөздөрдү айтпашлыгы үчүн эмне кылат дейт? Эсеп кысап кылат. Мына оорукчан адам дагы намазын окуп атат. Бул оорук эле, оорукчан эле. Колу жок, буту жок эле, бирок намазын окуду. Ошондой эле адамдарга бул ибрат болсун деп эмне кылат экен? Эсеп кысап кылат. А пайгамбар алейхиссаламдын айткан эмне? Ал баягы эгерде Аллах таалам бирөөнү эсептей турган болсо, ал азапталынат десе, ал башка эсеп. Ал болсо баягындай чындыкта Аллах таалам берген ар бир нематына сурак кылат. Мисалы мен сага көз бердим. Бул көз менен ушул көзүңдү ачсаң эле бардык нерсе көрүнүп турат. Көзүңдү жумсаң эле эч нерсе көрүнбөй калды. Ушундай бир чоң немат кылдым эле. Ушунун тушунда сен эмне кылдың деген суроо берсе, анда биз жооп бере албай калабыз. Себеп дегенде ал бир көздүн баягы баасын беришлик мүмкүн эмес. Ваян калибу ила ахлихи масрура. Жанакы биздин эсеп кысап берген адам эсеби бүткөндөн ушунчалык сүйүнүп өзүнүн үй бүлөсүнө кайтат дейт. Бул жерде үй бүлө деген кандай десе, бул болсо баягы бир канча түрдүү алымдарыбыз сөздөрдү айткан экен бул тууралуу. Биринчиси мисалы ошол бейишке бара турган адамдардын баардыгы бул ал кишинин үй бүлөсү дейт. Иннамал муъминуна ихва дегени. Баягы ар бир эле ким аманту биллахи деген болсо, ал бири-бирине туган дейт. Кыргызы дагы, негири дагы бири-бирине туган дейт. Ошентип ал бири-биринин өзүнүн тугандарына кайтат, кандай ыйман негизинде, дин негизинде болгон тугандарына кайтат деген. Же болбосо дагы бир маани чыгарсак болот экен, мындай адам
өзүнүн үй бүлөсүн чындыкта келинчегин дагы ошол ыйман жолуна салып алган, намаз окутуп алган, орозосун карматкан, ошо чогуу биргеликте алхамдулилла бир Кудайга ибадат кылып келишти. Алардан төрөлгөн уулдары, кыздары дагы ыймандуу өткөн. Булардын дагы эсеби кысабы болгондон кийин бир үй бүлө тоголугу менен келип баратат да. Ошондо янкалибу иля ахлихи масрура дегенде, мисалы биринчи атасы баякка кайтып келип буларды күтүп отурат, келинчеги келди, балдары келди, чогуу бир үй бүлө бул дүйнөдө биргеликте бир Кудайга ибадат кылышты эле, чогуу бейишке кирип баратат дегенде, ошондо келгенде өзүнүн үй бүлөсүнө ушунчалык сүйүнүп, аябай катуу сүйүнүп туруп, өзүнүн үй бүлөсүнө кайтып барат дейт. Жана дагы башка маанилерде айтылган экен, бирок ва амма ман утия китабаху вара захрихи. Ал эми булардын тушунда бир адамдар болот, алардын китеби, эсеп кысап китеби алардын арт жагынан берилет дейт. Арт жагынан. Муну арт жагынан кандай берилиши мүмкүн десе, бир канча маанилерде айткан экен. Бири болсо чындап эле ошол арт жагынан берилет. Себеп дегенде берип аткан адам анын жүзүн да көргүсү келбегендиктен биринчи, экинчиден ошол кишинин кылган иши бул дүйнөдө бул Куранды алып туруп, бир адамдар ушунчалык жүрөгүнө такап, ушунчалык жүрөгүнө бекем кылып, жакын кылып, амал кылып жүргөн болсо, бул эмне кылган? Артка ыргытып берген да. Буга көңүл бурган эмес. Куранга көңүл бурган эмес, Курандын айткан нерселерин, Аллах Тааланын динин талап кылынган нерселерин баардыгын эртеңки күнгө калтырып берген, артка калтырып берген. Артка калтырып бергендиктен анын кылган амалдары дагы артынан келип жатат да, агач. Бул дагы бул дүйнөдө кылган ишине ылайык болуп атат. Же болбосо вара захрихи дегени бул сол жагынан берилет деген эле маани дейт. Булчу болгону баягындай бул ошол сол жактан берилгендигинин өтө бир оор экендигинин белгиси деп дагы алымдар айтып атат. Кыскасы, кимде кимдин китеп амал китеби сол жагынан берилип, же болбосо арт жагынан бериле турган болсо, фасауфа яд'у субура. Ал ошол китеп берилип атканда колуна жетпестен алдын дуа кылып жиберет дейт. Дуа кылып жиберет, Кудай Таалага жалынып жиберет дейт. Я Алла, мен ушул жерде жок болуп кетсемчи депчи. Бул дүйнөдө мисалы бир учурлар болот да, ушундай бир уяттуу жерлер, же болбосо намыска тие турган жерлер, жер ачылып кетсе, ушул жерге кирип кетсем дегенде бир акыбалдар болот да. Баягы намысына чыдабай, же бир нерсеге өкүнгөндүктөн, же дагы бир нерсе кылгандан, ошондой бир жер ачылып кетсе, ушул жерге кирип кетсем, же болбосо жоголуп кетсем, өлүп кетсем, ушул жерде ушул нерсени көрбөй калсам деген бир үмүттөр болуп, дуалар болуп кетет. Ошол сыяктуу бунун бүткүл жашоосунун натыйжасы келип сол жактан келип атат да, же болбосо аркасынан келип жатат. Ошол кезде ошол келген китебин колуна тийбестен алдын өзүнө өзү дуа кылып, мен жоголуп кетсем, мен ушул жерде жоголуп кетсем, мен ушул жерде отурбасам деген бир, ушул китеп мага берилбесе деген бир дуаларды кылып жиберет дейт. Андыктан анын китеби берилгенден кийин ваясула саира, анын бара турган жери саир деген өтө оор деген мааниде, бирок бул жерде тозоктун аты. Тозокко кирет, ясула өзү кирип, өзү түшөт дегени. Бул жерде биз алып барып түшүрөбүз аны, баягы периштелер алып барып аны салат деген жер жок да. Бул өзү барып түшөт деп атат. Караңызчы. Ошол Курандын өзүнүн айткан баягы сөздөрүнө көңүл бура турган болсок, баягы адам Кудай Тааланы бул күндө көзүн жумуп, баягындай ыйман келтирбестен, айткан сөзгө ишенбестен, амал кылбастан жүргөн адамдын айткан сөзү эмне болуп атат? Ал мен ушул жерден жоголуп кетсем, жок болуп кетсем деди эле, аны болсо уруксат берип атат, эми өзүң кир депчи. Өзүң кир. Баягы тозокко өзү кирип атат. Ясула ал кирет дейт. Саира. Анан бул жерде ол фейлдер келген этиштер, араб тилинде келген этиштер келер чактагы сүрөт менен сүрөттөлүп атат да бул жердечи. Максаты эмне? Максаты биринчиден ал киши азыркы күндө тозокко кире элек. Анын китеби ага сол жагынан бериле элек. Жана дагы ал киши өзүнө өзү дуа кыла элек. Ошондуктан бул келер чактагы этиштер менен айтат, ал ядуу, ал өзүнө өзү дуа кылат.
келечекте дуа кылат. Дуасында айтып коюп атат, ушундай мен жоголуп кетсем деген бир жаман дуалардан дуа кылат. Жана дагы тозокко өзү кирет деп атат да. Көрдүңүздөрбү? Азыркы отургандагы акыбалыбызда алхамдулилlah бул Куранды угуп аткан кезде бизге Аллахтан сүрөттөп берип атат да. Алардын акыбалы кандай болот? Алардын дуа кылышлыгы, анын болсо тозокко киришилиги кандай болот? Ошонун баардыгын өзү кирет деп туруп сүрөттөп берип атат. Эмне себептен? Неге? Иннаху кана фи ахлихи масрура. Себеп дегенде ал бул дүйнөдө өзүнүн үй бүлөсү менен өзүнө окшогон адамдар менен биргеликте сүйүнүп жүргөн. Алар Кудай менен иши жок эле. Алар ыйман келтиришке эч кандай аракет кылган эмес, аларга айтылган сөздөргө кулак төшөгөн эмес. Андыктан бул дүйнөдө жыргап өзүнүн жашоосун улантып жүргөн. Кудум эле акырет жок сыяктуу көрүп жүргөн. Иннаху жана дагы ал ошол киши дагы бир себебин айтып атат. Занна күмөн кылган дейт. Балким күмөн эмес, ал ишенген, чындыкта эле ишенген. Аллай яжура. Аллах Таалага яхура, аллай яхура. Аллах Таалага эч качан кайтып барбайт деп ойлогон да. Мен Кудай жаратып койду, болду. Жараткан болсо, бар болсо дагы депчи. Караңызчы кандай сөздөрдү айтып. Ал жакты ким көрүп келиптир? Ким барып келиптир? Ким ал жактын азабын көрүптүр? Кыямат бар деп эле жатасың. Качан болот деген баягы суроолорго жооп берип атпайбы? Сен айтып эле жатасың кыямат болот деп. Качан болот деген суроолорго, ошондой адамдарга алардын ишеничи бул болуп атат, алар эч качан Кудай Таалага кайтып келбейт деп ойлогон дейт. Бала, андай эмес. Кайтып келесиңер. Инна роббаху кана бихи басира. Себеп дегенде Аллах Таалам алардын кылган ар бир ишине басир, көрөгөч, бардыгын көрүп турат. Бардыгын эсебин алып турат. Деп ушул жерде баягы суроого Аллах Таалам не кылды? Жооп берди. Качан кыямат болот деди эле, манаки кыямат болушулугун убактысын айтып койду. Кыяматтан кийинки боло турган иштерди да кошуп айтып берип атат. Фала уқсиму биш-шафақи. Бул жерде улантып, аятты улантып, фала уқсиму биш-шафақи. Баягы өткөн сабакта дагы Балат сүрөсүндө биз ошо фала уқсиму тууралуу айтканбыз. Бул фала уқсиму дегенде бул жерде мүмкүн фала уқсиму деген мен касам ичип отурбайм. Биш-шафақ, шафақка. Шафақ ушундай өзү өйдө баягындай даражасы өйдө болгондуктан буга касам ичишликтин кажети жок дегенде маани чыгарганбыз. Же болбосо албетте мен касам ичемин. Бул шафак баягындай шафак дегенде күн батып, күндүн өзүнүн баягы таблеткасы батып туруп, андан кийин куптан намазына чейин бир убакыт болот. Ал болсо же кызылдык болот, же болбосо баягындай ак убакыт болот. Эми ошону негизи талашабыз. Шам намазы качан окулат дегенде, ошо шафакта окулат. Эми шафак деген эмне десе, ал кызыл бир убакыт болот, кызыл болуп турат асман. Же болбосо андан кийин бир аз баягындай агыш болот чөт дагы, андан кийин барып туруп караңгылык кирет. Ошол убакытты шафак деп айтат. Эми бул жерде Аллах Таалам ошол шафакка, ошол кызыл өңгө баягы күн баткандан кийин кызыл болуп турбайбы? Ошол кызылга же болбосо андан кийинки ак келе турган өңгө касам ичип атат. Неге? Неге дегенде мисалы айтканбыз. Касам ичкенде көптөгөн пайдалары бар. Ал ошол убакытка касам ичип атат. Бул жерде биринчи эле пайдасы ошол убакытта шам намазы окулат. Биз ибадат кылабыз. Бир кыска убакыт, бир 15 мүнөт, 20 мүнөттөй ал ошол убакытта эмне кылып калат экенбиз? Намаз окуп калабыз. Же болбосо андан тышкары ал убакыттын дагы өзүнүн берекеси бар. Кээ бир сүрөлөрдү окушубуз керек, жана дагы зикирлер кылышыбыз керек, жана дагы башка көптөгөн пайдалары бар. Ошол убакытка Аллах Таалам касам ичип жатат. Мен шафак убактысына эмне кылам дейт? Касам ичемин. Вал-лайли ва ма васак. Вал-лайл жана түнгө дагы, түн баскан кезде ошол түнгө да касам ичип атат. Бирок түн менен биргеликте ва ма васака ошол түндө, ошол түн өзүнүн ичине көптөгөн нерселерди чогултуп алган кезде ошого да касам ичем дейт. Васака дегени бир толук эле нерсе чачылып кетип, анан ошол нерсени кайрадан жыйнай турган болсок, ошону васака дейбиз да.
Эми могул жерде валлайли вама васака дей турган болсо көптөгөн маани чыгат экен да. Мисалы эртең менен элдин баардыгы үйлөрүнөн чыгып жумушуна кетет да. Жумушуна кетет. Атасы жумушуна кетти, энеси, балдары мектепке кетти, жана дагы башка баягы бир үй бүлө сыртка чыгып кетти. Кандайдыр бир нерсе негизинде. Анан алар кайтып келген кезде кечиндеси баягы чогулуп атпайбы? Ошол чогулуп бир тамак же болбосо бир дастаркан үстүндө отурган убакытка десек дагы болот. Жана дагы башка маанилерди чыгарсак болот. Бул жерде вама васака дей турган болсок, васак деген экен чогулган нерсе, чачылган нерсе чогулган убакытка дагы Аллах Таала эмне кылып атат? Касам ичип жатат. Вал камари, жана дагы камар, баягы ай касам ичип атат айга. Бирок бул айдын кайсыл айга касам ичип атат Аллах Таала? Идат тасака дейт. Баягы жаңы ай чыкканда биринчи түн, анан экинчи түн, үчүнчү түн болуп 14-чү түнгө барганда толук болот да айчы. Ошентип 1, 2, 3 түн болуп атып чогулган айга, толук болгон айга касам ичип атат. Бул болсо айдын 14-чү түнүн айтып жатат. Ошол айдын 14-чү түндө биз орозо кармашыбыз керек, нафил намаздар. 13-чү, 14-чү, 15-чү түндөрү. Ошол убакытка Аллах Таала касам ичип жатат. Андыктан касам ичкендеги биз айта кеткенбиз. Ошол касамдан кийин бир сөздү айтат. Ошол сөздүн максаты, касамдын максаты ошол сөз болуп атат. Ошол нерсени айткысы келип атат. Ла таркабунна табакан ан табакко дейт. Силер дейт, инсанга айтып атат да, кайра элечи. Силер баардыгыңар бул жерде ла таркабунна деп туруп, силер деп туруп көптүк түрдө айтып атат. Жанакы я юхал инсан дегенде бул жерде баягы бир адамга деле айтылып жаткан, пайгамбар алейхиссалам өзүнө деле айтып, инсан аттуулардын баардыгы ошол айткан сөзгө кирип отурган. Бул жерде болсо биздин баардыгыбызга жалпы айтып жатат да. Ла таркабунна табакан ан табак. Буну эмеки түрдө алсак болот экен. Бул кыяматка чейинки же болбосо кыяматтан кийинки ахвалга да алсак болот да. Кыяматка чейинки дегенде, мисалы, бул дүйнөдө баягы бир стадиядан экинчи стадияга өтүп жашап келгенсиң деп атат. Сен ушинтип жашап өтөсүң бир стадиядан. Мисалы, кечөөнүн атаңдын белинде элең бир суюктук болуп, анан кийин энеңдин немесинин жатына түшкөндөн кийин бир 40 күн мындай болдуң, андан кийин дагы мындай бир үзүм этке окшодуң, кийин баягы ушинтип баягы стадиядан өттүң, төрөлгөндөн кийин кичинекей бала элең. Ар бир 12 жылда адам баласынын баягы денесинин структурасы өзгөрүп атат да. Мисалы, сүрөттөрдү да карай турган болсок, мисалы 6-7 жашыңдагы менен 15-16 жашыңдагы салыштырсаң эки башка сыяктуу да. Бирок окшоштук жерлери бар, бирок көп эле айырмачылык чыгат да. Ошондой эле мисалы 40ка чыгып калгандагы сүрөтүң менен 20 жаштагы сүрөтүң карасак айырмабыз чыгат. Ошондой бир стадиялардан өтөсүң деп атат. Ошол стадиялардын үстүнөн басып өтөсүң, анан барып туруп акыры эмне бул дүйнөдөн коштошосуң деген сөз. Акыретке барасың. Же болбосо буну кыяматка деле алып барсак болот экен. Кыяматтан мынакей тирилгенден баштап биринчи эле ошо барзакка бардың. Барзакта бир өзүнчө бир стадия болду. Андан кийин ал жактан тирилгенде махшарда эч нерсе сурай ала элек, баардыгы эле карасаң тирилген, ким бизди тирилттиң деп ойлоп монтип чыга калдың эле. Анан бир айтып атат да, сен издеген Рахман, мээримдүү зат жок. Бул дүйнөдө биз мээримдүү затка көнүп алганбыз да. Ар-Рахман деген бир Аллах Тааланын сыпаты бар. Ошол сыпатка көнүп алганбыз. Күнөө кылсак дагы бизге рызкыбызды берип атат да. Баш ийбей койсок деле рызкыбызды берип аткан. Мындай кылсак деле, эмне кылсак деле Аллах Таалам эч кандай бир азапты түшүрбөй, эмне кылды? Сактап келди дагы, анан кийин бир кабырдан тура калып эле ошол Рахманды издеп калат экен да адамчы. Рахмандычы, мен дагы деле мени ошол күнөөмдү эсептебесе экен, мен менен мамиле кылып, багындай мээримин төгө берсе экен дейт да. А бул жерде айтып атат, ал рахмат таппайсың. Болду. Азыр уже кахар баягы убада берген зат, силер бир күнү мага кайтып келесиңер. Фамулaqиhi деди го. Силер ошол Кудай Таалага барып туруп жолугасыңар деди го. Ошол жолуккан учур келди. Эсептешибиз керек. Ал жерде эсеп кысап кылуучу зат менен жолугуп атасың деп биринчи эсеп башталат. Эсеп башталгандан кийин дагы ушундай кыскасы же бейишке барасың, же болбосо тозокко барасың деген моментке келгенде тозокко кириштин дагы өзүнүн бир стадиялары бар. Ар кайсы немеден стадиядан өтөсүң деп атат да. Фама лахум ла юминун. Неге булар ыйман келтиришпейт дагы деле?
деп Аллах Таалам сурап жатат. Эмнеге дагы деле ыйман келтирбейсиңер? Силер сурап атасыңар, 5 тозок дейсиң, 5 дейсиң. Макул качан болот кыямат? Качан бул эсеп кысап башталат дедиңер. Мына айттым. Дагы деле мага ыйман келтирбейсиңер. Эмнеге ыйман келтирбейсиңер? деп Аллах Таалам жемелеп сурап атат. Фама лахум, эмне болду буларга? Ла юъминун, ыйман келтиришпейт. Ва иза куриа алейхимул Кур'ану, аларга Куранды келип туруп окуган кезде алар болсо баш ийбей, башын чекесин жерге тийгизбейт. Неге андай кылбайт? Неге барып туруп эле Куранды окугандан кийин ыйман келтирип, ошол нерсеге баш ийип, ынаанып туруп чекесин жерге тийгизбейсиңер деген Аллах Тааланын жемелөөсү болуп атат. Балилладина кафару юказзибун. Балким мына ошол капырлар сенен келип кыямат качан болот деп, макул молдеке, сен айтып эле жатасың, канча сабактан бери кыямат жөнүндө айтасың, ошол кыямат качан болот деген капырлар дейт. Алардын иши, болгон эле иши юказзибун. Алар көнүп алган. Алар жалганга чыгарып көнүп алган. Сен айткан сөздөрдүн баардыгын алар жалганга чыгарып көнүп алган. Кыямат болот дедиң эле, аның деле ишенбейт, аны жалганга чыгарышат. Эсеп кысап болот дедиң эле, ал эсеп кысапка ыйман келтиришпейт. Алар ишенишпейт. Балким ошол нерсени жалганга чыгарып туруп өздөрүнө ишендирет. Ким айтты сага? Деп туруп баягы иши кылып аткан ишине шылтоо издейт да. Баягы ыйман келтирбегенине шылтоо издейт. Жанакы күнөөлөрдү кылып аткан иштерине, жаман иштердин баардыгын улантыш үчүн бул жактагы айтылган, эгерде могул ишти кыла турган болсоң, мындай азап бар деген сөздү жокко чыгарыш керек болуп атат да. Алардын кыла турган иши ошол. Алар жалганчы, жалганга чыгарышат, дайыма ошол нерсеге бекем болот. Ал эми Аллах Таала валлаху а'ламу бима юун. Аллах Таала алардын жүрөгүнө чындыкта эмне нерсе бар экендигин анык билет дейт. Алар сыртында айтып кое берет, бул кыямат болбойт, эртеңки күнү Кудай жок, бизди эсеп кысап өлдүң болду, жок болдуң дейт. Ким бул өлүп кеткен, чирип кеткен адамдарды кайрадан тирилтет деп айткан сөзү башка, бирок жүрөгүндөгү болгон нерсеси башка дейт. Ошол жүрөгүндө каткан нерсесин мен билемин деп атат Аллах Таала. Ал эмне болушу мүмкүн дей турган болсок, ал дегени баягы бул дүйнөдөгү бир канча деген бир өзүнө жактырып алган, ошол адат кылып алган, же болбосо каалаган бир иштер бар, шариатта тыйылган. Ошону кылышлык үчүн да, ошого эле жетиш да болгон үч. Түшүндүңүзбү? Баягы тыюу салынган ишке барып ошол нерсе менен алектениш, жүрөгүндө ошол нерсе. Мисалы, биз айтабыз, арак ичип болбойт десек, ошол нерсенин таттуулугун татып алган, ошол нерсеге көнүп алган, ошол нерсени каалайт да. Ошону кылышлыгы үчүн келип туруп кыяматты жок дегенге мажбур болуп атат. Эртеңки күнү бул кылган ишиме жоопкерчилик болбойт, мен жооп бербеймин деген максат болуп атат. Фабашширухум, аларга сүйүнчү айт. Сүйүнчү айткының, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Аларга сүйүнчү айткының би'азабин алимин, аларга даярдалган орутуучу бир азап бар. Ошол азап бар деп жеткизип кой аларга, сүйүнчүлөп кой дейт. Бул жерде фабашширухум дегенде, бул жерде Курандын өзүнүн адабиятында тахаккум деген эреже бар. Тахаккум дегени кээ бир нерсени, мисалы, адам баласы бир нерсеге ылайыктуу болбосо, ылайыктуу болбогон нерселер менен айта турган болсоң, анда аны жамандаганың болот да. Мисалы, бир адам ошол жөн эле бир жөнөкөй сөз менен түшүнүктүү болуш үчүн эле да, мисалы, күнүнө мисалы келип алып бир жерди тазалайт да, тазалайт. Анан бир мекемени тазалайт, күнүнө эртең менен келип тазалап коет, түштө бир келип тазалайт, кечинде элдин баары кеткенден кийин дагы тазалап коет. Ошол кишиге келип алып айтасың, бул жердин директори сенсиң деп коет да. Ошентип баягы жүрөп алып сүйүнүп калат, чындап элечи, бул жердин директори сенсиң деп койсо сүйүнөт, бирок бул дегени жок, ал аны сүйүнтүш эмес, аны маскаралаш экен да. Сен эч качан бул жерге жетпейсиң деген сөз да. Сен эч качан бул жерге жетпейсиң, сен эч качан бул жердин башчысы болбойсуң, сен ушул жерде эле каласың дегени. Мындайча айтканда, ылайыктуу болбогон нерсени айта турган болсоң, анда буну жемелөө болот экен да.
Макулдуңбу? Эми бул жерде да айтып атат. Сүйүнүч. Бирөөнү сүйүндүрүп коюп сүйүнчү айтып атпайсызбы? Мисалы, бирөө баласы төрөлүп калган болсо, атасына келип сүйүнчү дейсиң. Болуптур, болсун десең, балалуу болуп турсуң, жеңем уул төрөптүр десе сүйүнөт да. Бул чындыкта эле сүйүнүч да. Эми ошондой нерсе менен Аллах Таала бул жерде айтып атат, пайгамбарга буйрук берип атат, моуларга сүйүнчү айтып кой. Аларга даярдап койгон азап бар. Тозок бар депчи. Тозок менен эч ким да эч качан сүйүнчүлөбөйт да. Жөн эле бир кишиге биз өлөбүз деп эле койсоң, жаман орой угулат да. Эртең өлөсүң деп койсоң деле бир орой угулат да. Чында акыйкат эми өлүшлүк, бирок ошону дагы айтсаң орой угулат, коркунучтуу болот. Ошол сыяктуу бул жерде эмне болот? Фабашширхум би'азабин алим. Аларды орутуп азаптоочу бир азап бар, тозок бар. Ошол нерсе менен эмне кылып кой? Аларга сүйүнчү берип кой. Бирок иллаллазина аману, иман келтиргендерге сүйүнчүлөбө дейт. Андай сүйүнчү менен сүйүнчүлөбө. Аларга айтпа. Ва амилус салихат, жана иманын негизинде жакшы амалдарды аткарып жүргөн адамдарды лахум ажрун, аларга ажыр бар, сыйлык бар, сооп бар. Гойру мамнун, эч качан үзүлүп калбай турган, эч качан жоголуп кетпей турган бир неме бар. Сооп бар. Жана дагы милдет кылынбай турган сооптор болот. Кээ бир учурларда көп эле учур жолугуп калабыз. Бир адам бир жакшылык кылат. Жакшылык кылгандан кийин бир күнү бир жерден болсо да, мен сага момундай иш кылганмын деп туруп айтышлыктын өзү милдет болот да. Милдет кылып атат. Баягы уккан адам жүрөгү ооруйт. Ошол кылбай эле койгондо депчи. Ошол жерде бир аз чыдап койгонумда ошол убакытта ошол кыйынчылыктан өтүп кетмекмин. Бул сөздү укпайт элем дейсиң да. Ошондой болбой турган сооп берем. Эч качан силерге милдет болбой турган, үзүлүп кетпей турган, жоголуп кетпей турган соопту иншалла даярдап койгонмун. Ана ошол нерсе менен аларга не кыл дейт? Сүйүнчүлө дейт. Ошол нерсенин кабарын жеткизгиниң деп пайгамбар алейхиссаламга буйрук берип атат. Bu kitapta da var. Андыктан ошол сүрөнү бүтүрүү менен дейт Аллах Таалам өзүнүн неаматын, баягы жакшы адамдарга бере турган неаматын айтып кетип атат. Андан тышкары баягы күнөөкөр адамдардын бара турган жерин дагы айтып кетип атат. Андан тышкары бул жерде кыскача, нускача кылып туруп ошол суроолоруна жооп берип, алардын сураган күн качан келерин кыскача айтып кетти. Жана андан да тышкары ошол күндөн кийин эмне нерсе болот, алардын дагы бара турган жерлери, аларга кылына турган мамиле тууралуу толук кыскача кылып түшүндүрүп берди. Алхамдулилlah.